Өзüm үчүн бокска катышсам болобу деди. Себеби өзүң үчүн бокска катышпай кантип бири-бирин муштабай үйрөнө албайсың да. Өзүң үчүн катышып атсаң деле спаррингке чыгасың, башка болосуң, бетине урасың. Ичине ура турган болсоң боксер болбойсуң. Демек, шариатка ылайык келген спортко барыш керек. Дзюдого барыңыз, айкидого барыңыз, күрөшкө барса дагы болот. Эркин күрөш же болбосо греко-римский күрөш боюнча. Бирок проблема күрөштө баягы кийимдер бир аз немерек да. Мен жигиттер менен отуруп сүйлөшүп калдык да бир жерде. Канатбек Алиев, бир жоламандар менен отуруп сүйлөшүп калып айттым да, мындай бир лосина кийип алсаңар болобу? Тизени кичине жаба турган болуп. Качан ак жол немелерди көрсөң, астыга тартып аткан болот да, тизеси ачат. Тизе авырат да бизде. Уяттуу жер. Десек ошол тыюу салынат дейт да. Анда жанагы тизелерди жаба турган нерселерди кылса болобу? Жаба турган. Десе ошондой колдонсо болот. Анда да чоң сырмайларды алып коет дегендей кылды. Негизи жалпысынан жакшы, бирок ошо кийиминде кичине проблема бар, бирок эми болот. Ал эми дзюдо, дагы айкидолор жакшы. Себеби күрөш. Дагы эмне бар бизде? Карате болбойт тебет бетке башка. Теннис жакшы. Тенниске барсаңыз жана.